Кыргызстанга жардам көрсөтүү максатында Польша мамлекетинен COVID-19 илетине каршы күрөшүү аракетинде 11 адамдан турган вирусолог адистер келген. Адистердин тобу Ош эл аралык аэропортуна келип түштү. Дарыгерлерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана саламаттык сактоо министринин орун басары күтүп алды. Буга чейин польшалык медиктер республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада коронавируска чалдыккандарды дарылоо иштерине катышкан. Булар республикалык клиникалык ооруканада болушту. Алар айтып атат, процедуралар аткарылып атат, керектүү нерселер, медициналык жардамдар өткөрүлүп атат деди. Ошону көрдүм дейт. Эми азыр бизде Ошто болот, Жалал Абадта болот. Анан көргөндөн кийин жыйынтыгы боюнча дагы маалымат беришет. Аталган дарыгерлердин тобу Ош жана Жалал Абад областтардагы обсервация жана изоляцияларда иш алып барышат. Буга чейин польшалык вирусологдордун тобу Италияда коронавируска каршы күрөшүүдө жардам берип келишкен. Слава богу, у вас немного критических пациентов. Италияда медициналык аппарат жана каражаттар жаңы жана жетиштүү болгону менен дарыгерлерде даярдык жок болчу. Кыргызстанда болсо дарыгерлер өтө жакшы иш алып барып жатышат. Ошондуктан оорунун оор түрү кездешпеди. Бул жакта 4 күн бою Кыргызстандын врачтарынын кылып жаткан жумуштары менен да таанышып алдык. Алар өздөрүнүн болгон күчүн жумшап, эң мыкты иш алып барып жатышат. Польшадан келген адистер аткарган иштери алардын жыйынтыгы медициналык эпидемиологиялык божомолдор боюнча 27 апрелде маалымат жыйын өткөрүшөт. Эскерте кетсек, буга чейин кыргыз тараптын өтүнүчү менен Кытайдан да 15 дарыгер келген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.